Сулайманов Саймаитинин өлүмүн иликтеген депутаттык комиссиядан чыкты. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын курамынан чыкты. Бул маалыматты аталган комиссиянын мүчөсү депутат Алмазбек Эргешев ырастап, мындай чечим комиссиянын биринчи отурумунда кабыл алынганын айтты. Талант Мамытовду комиссиянын төрагасы кылып шайладык. Ал эми Алтынбек Сулайманов бул иште менин атым аталып калган үчүн комиссиядан чыгам. Шаршемби күнү комиссияга мүчө болууга Бирбол фракциясынан башка депутатты сунуш кылабыз деп айтты. Өткөн аптада парламент депутаты Искендер Матраимов да комиссиядан чыгарын жарыялаган. Ал Фейсбуктагы баракчасына Саймаитинин өлүмү боюнча иште анын үй бүлөсүнүн аты аталып жатканын, коомчулукта шек саноо болбош үчүн комиссиядан чыгууну туура көргөнүн жазган. Бирок азырынча анын комиссиядан чыккан-чыкпаганы так белгисиз. Ал комиссиянын биринчи жыйынына да келген эмес. Мунун алдында депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү Матраимов комиссиядан чыгышы керек экенин, антпесе коомчулук анын ишине күмөн санай турганын айтып чыгышкан. Жогорку кеңеш 21 ноябрда Уйгур улутундагы кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Комиссия Саймаитинин өлтүрүлүшүн, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек, Ош аэропортторунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катышын иликтөөгө ниеттенүүдө. Жээнбеков күч органдарын тазалоо жүрүп жатканын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жемкордук менен күрөшкөн органдары тазалоо жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал коомдук каналдагы маегинде айтты. Президенттин айтымында учурда сот системасындагы, прокуратурадагы, милициядагы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтагы, эсеп палатасындагы коррупциялык аракеттерге каршы иш жүрүп жатат. Биз коррупцияга каршы күрөштү жакшыртыш үчүн коррупция менен күрөшүп жаткан органдарды тазалаш керек. Тазалоо процессин улантабыз, туура эмес адамдардан арылабыз, деди Жээнбеков. Ошондой эле президент Кыргызстанда коррупция менен күрөштү баары колдогону менен жемкордук боюнча шек саналган жакындарын актаганга аракет кылгандар көп экенин кошумчалаган. Президент Жээнбеков маегинде бажыдагы коррупцияга байланышкан акыркы журналисттик иликтөөлөр боюнча пикирин билдирген жок. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөсүнөн соң коомчулукта бир катар адамдар Сооронбай Жээнбековду айтылган маалыматтар боюнча реакциясын билдирүүгө чакырышкан. КСДП Фарит Ниязовдун ачык кайрылуусун таратты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын басма сөз кызматы партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы, азыр камакта отурган Фарит Ниязовдун ачык кайрылуусун жарыялады. Анда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке киришкендеги инаугурациясы менен 2017 жылдын 3 ноябрында түзүлгөн атайын уюштуруу тобу алектенгенин, президенттик аппарат кийлигишпегени жазылган. Ниязов уюштуруу тобундагы 16 кишинин 3-өө Алмазбек Атамбаевдин президенттик аппараттын өкүлдөрү болгонун кошумчалаган. Кайрылуу 24 ноябрда партиянын электрондук дареги аркылуу таратылды. Жээнбековдун аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген журналисттик иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр инаугурацияга катышканы тууралуу түшүндүрмө берип, уюштуруу иштери менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы президенттик аппарат алектенгенин билдирген эле. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 27 ноябрда Кыргыз өлкөсүнө келет. 27 ноябрда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргыз өлкөсүнө расмий иш сапары менен келет. Мындай маалыматты бүгүн 25 ноябрда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков маалымат жыйында билдирди. Данияр Сыдыков иш сапардын алкагында транспорт, миграция, саламаттыкты сактоо, чек ара жана соода-саттык маселелери каралып, келишимдерге кол коюлары күтүлүп жатканын белгиледи. Мындан тышкары ошол эле күнү өлкө аралык Кыргыз-Казак кеңеши орун алат. Кеңеш акыркы 5 жылдан бери биринчи жолу өтөөрүн кошумчалады ал.
Кара деңиздеги кой кыргыны. Кара деңизде 14 000 кой өлдү. Кырсык кече 24 ноябрда Кара деңизде жайгашкан Румыниялык Мидия портунда болгон. Мал жүктөп бара жаткан кеме белгисиз себептерден улам сууга чөгө баштаган. Атайын тосмонун ичине бекитилген 14 600 койдун дээрлик баары өлүп, 36сын деңизден алып чыгууга араң үлгүрүшкөн. Бактыга жараша кемедеги 22 сириянын жараны куткарылып, бирөөсү ооруканага жеткирилген. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери, өрт өчүрүү жана жээктин кароолдору тартылган. Кеме Палау желегинин алдында Бириккен Араб Эмирлигиндеги Джедда портуна багыт алып бара жаткан. Кытайдын жашоочусу жөтөлө берип 10 кабыргасын сындырып алган. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. 20 жаштагы кыз түнкүсүн жөтөлүп кыйналып жүргөн. Айласы куруганда ооруканага кайрылган. Дарыгерлер ал астма менен жабыркап калганын аныктап, ингалятор берип үйүнө жөнөтүшкөн. Бирок бейтаптын абалы жакшырбай эле жөтөлүү кайра күчөгөн. Бир нече күндөн кийин ал сол төшү тарабы катуу ооруп ойгонгон. Рентген аялдын жөтөлдөн улам 10 кабыргасы сынып кеткенин көрсөткөн. Текшерүү учурунда кыздын кабыргалары анын курагындагы адамдар үчүн өтө эле ички экени белгилүү болгон. Мындай көрүнүш организмде фосфор, кальций жана D витамининин жетишсиздиги менен түшүндүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Көрсө бейтап ак терилүү болгусу келгендиктен сыртка көп чыкпай, жыл бою күндөн сактай турган лосьон колдонуп жүргөн экен. Мындан улам организми күндөн D витаминин ала албай, сөөктөрү морт болуп калган. ИИМдин Бишкек шаары боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, ушул жылдын 7 ноябрь күнү ведомствонун коррупцияга каршы кызматына бишкектик аял кайрылган. Ал Бишкек шаары боюнча баңгизаттарды мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү кызматында иштеген киши күйөөсүнө мурда козголгон кылмыш ишин үй бүлөнүн пайдасына чечип берүү үчүн $3000 пара талап кылып жатканын айткан. Мындан улам Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 326 беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 23 ноябрь күнү ИИМдин ичкиликтөө кызматы менен биргеликте шектүүнү колго түшүрүү боюнча иш-аракет жасалган. Натыйжада аталган кызматтын жетекчиси милициянын полковниги Н.Б. талап кылган акчанын 50 000 сомун алып жаткан жеринен кармалды деп айтылат билдирүүдө. Бирок аны колго түшүрүү учурунда изин жашырууга аракет кылган. Ал автоунаасын айдап качып баратып, арызданган аялды койдуруп кеткен. Жыйынтыгында шектүү ыкчам иликтөө тобу тарабынан кармалып, жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Учурда анын абалы туруктуу деп бааланууда. Ал эми кармалган жетекчи УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Түркістан. Атқа минерлер арабаға отырып майыптардың азабын көрді. Түркістан шаарынын жетекчиси Рашид Аюпов менен Түркістан облусунун акиминин орунбасары Улан Тажибаев бир нече сааттап майыптардын арабасы менен шаар кыдырып чыкты. Бул туурасында Спутник Казакстан кабарлады. Тажибаев Facebook баракчасына бул иш-аракеттер туурасында пост жазган. Атка минерлер муну менен: майыптардын арабасында отургандар күн сайын кандай кыйынчылык менен ары бери каттай турганын аныктап билгиси келген. Коляска менен кетип бара жатканда асфальттагы ар бир тешик кыйшайып же чыгып калганы, периланын температурасы, ал тургай адам кийип турган күрмөсүнүн узундугу эске алынат. Майыптыгы бар адамдар каалаган жерине бара албай, анын ичинен жүздөгөнү эч ким менен тааныша албай калып жатат. Куруучулар менен долбоор чийгендерди майыптардын коляскасына отургузуп, пандустар менен жүргүзүп, туалеттерге киргизип, босогодон өткөрүп, алардын эмнени долбоорлоп жана кандай кургандыктарын өздөрүнө көрсөтүү керек деп жазган Тажибаев. Ал аталган аймакта ыңгайлуу жолдорду куруп, аркылуу объектилерге кирип чыга ала турган мүмкүнчүлүктүн деңгээлин баалоо системасын киргизүү зарылдыгын айткан. Мындан сырткары облус жетекчисинин орунбасары майыптыгы бар адамдар менен биргеликте алар көбүрөөк жүрө турган жолдорду аныктай турган болду. Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун долбоорлоого Орусия 200 миллион рубль бөлдү. Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенинин 2 жылдыгынын алдында коомдук телеканалдагы маегинде билдирди. Анын айтымында техникалык, экономикалык негиздемени даярдоого Орусия 200 миллион рубль бөлүп берген.
Учурда бул боюнча саясий чечим кабыл алынды. Эксперттик топтор иштеп жатат. Кытай тарапта буга макул болду. Мен Кытайга 2 жолу барып келдим. Анын жүрүшүндө сүйлөштүк. Орусиянын президенти менен да сүйлөшүп, саясий жагы чечилди, деди Жээнбеков. Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп, Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолдун курулушу көп жылдардан бери айтылып, ишке ашпай келаткан ири долбоор. 2002 жылы Бейжиң курула турган жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Анда жол Торугарт аркылуу Арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордунда Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок бул демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Райымбек Матраимов өзүнүн дарегине айтылып жаткан сөздөргө карата жооп кайтарды. Мамлекет бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргыз өлкөсүндөгү азыркы саясий кырдаал боюнча билдирүү таратты. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр көрүп тургандай, акыркы 2 жылдан бери кайсы бир саясий топтор мени каралоо максатында түрдүү божомолдорду, ар кандай жалган маалыматтарды таратып келди. Мунун баарына качандыр бир чекит коюлат деп ойлоп жүргөм. Бирок акыркы 7 ай ичинде бул каралоо акциясы башка деңгээлге чыкты. Айрым журналисттер ошол саясий топтордун куралына айланып, кечээ мени өлкөдөгү бардык экономикалык проблемалардын себеби катары сыпатташса, бүгүн ойго келбес, кечирилгис кылмыштарды мага шылтап, жалган жала жабууга өтүштү. Мени кызмат ордума кайра коюу боюнча сот чечиминен соң өз каалоом менен бажы кызматына кайра барбоону чечкем жана тынч жашоо максатында бизнес менен алектенейин деп чет өлкөгө кеткен элем. Ошентип сыртта жүргөн учурда мени каралоо акциясына бейөкмөт коомдук уюмдарды да кошууга үлгүрүшүптүр. Ошол саясий топтор эми жаштарды жана өз өлкөсү үчүн күйгөн жарандарды азгыруу аркылуу аларды саясатта курал катары колдонуп жатышат. А мен тууралуу азаттык айтып жаткан маалыматтардын баары жалган жана иш-аракеттери туура эмес. Мен өзүмдүн ал иштерге тиешелүү эмес экенимди кайсы жерде болбосун далилдей алам. Жалган жала калп маалыматтарды таратуу аркылуу мени курулай жаман көрсөтүү аракетинен улам коомчулукта азыр мага байланыштуу ар кыл пикирлер, уудуу кептер тарап кетти. Ушундан улам мен өз өлкөмө кайтып келүүнү чечтим. Мага байланышкан кандай суроо болсо, ошонун ичинде укук коргоо органдарында мен жооп берүүгө даярмын деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер KG сайты.